Бейиш нуру. İmam Zaynal Abidin'din ayanıştığı жашоосу. Мектеп бала чактан баштап, дүйнөнү жонуна көтөрүп жүрөттешип уламышка айланган атлас жөнүндө бизге айтышты. Бирок Zaynal Abidin тууралуу бир ооз кеп айтып коюшкан жок. Жонунда белек бечкекке толо кап көтөрүп жүргөн жалган Аяз ата жөнүндө жыл сайын айтышты. Бирок чыныгы Zaynal Abidin жөнүндө бир жолу да айтып коюшпады. Ооба, Атласта, Аяз атада ойдон чыгарылган каармандар болчу. Бирок Zaynal Abidin чындап жашап өткөн адам. Анын кандай адам болгондугун аты эле айтып турат. Zaynal Abidin абидтердин, башкача айтканда кулдардын зыйнаты, ибадат кылгандардын нуру. Азирети Хусейндин уулу, Азирети Алинин небереси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чебереси, үммөттүн сыймыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го: мусулман бир тууганынын түйшүгү менен түйшөлбөгөн бизден эмес деп. Мына ушул түйшүк өмүр бою анын кабыргасын кайыштырып, жан дүйнөсүн эңшертип жүрдү. Үммөттүн дарты менен өрттөнүп, үммөттүн дарты менен чуркап жүрүп эле бир күнү Zaynal Abidin'den ажырадык деген ач кыйкырык каптады ааламды. Анын сөөгүн жууп жатышканда жоонунун өйкөлүп, тырмасан кан акчыдай чоң бир жара болуп калганын байкашты. Адамдар ошондо себебин дароо түшүнүп, баамдаша алышкан жок. Ананчы бир адамдын бүтүндөй аркасын өйкөп салгыдай жара кантип чыгуусу мүмкүн? Zaynal Abidin сыяктуу бир чоң аалым, өмүрүн китеп окуу менен өткөргөн бир адам желкеси өйкөлгүдөй жүк ташыбай эле го. Мунун себебин адамдар кийин гана түшүнүп жетишти. Көрсө, ал күнүгө адамдар пайгамбардын чебереси деп урматташып ага алып келген белек бечкектерди, ихсандарды топ-топ сатып, ордуна азык-түлүктөрдү сатып алышкан. Ошол азыктарды каптарга салып, күн сайын түн бир окумда жакыр үй бүлөлөрдүн эшигинин астына акырын билдирбестен коюп кетчү экен. Очоктон түтүнү чыкпаган кедей кембагалдарды ачкачылыктан куткарып, аларга үмүт болуп жүргөн экен. Бирок ал адамдар ким таштап жүргөнүн билишпейт болчу. Zaynal Abidin дүйнөдөн кайткандан кийин гана баамдап жетишкен эле анын Zaynal Abidin болгондугун. Анткени ал кайтыш болгондон кийин мындай күтүүсүз жоомарттыктардын, ысымсыз баатырлыктардын көчү үзүлгөн болчу. Имам желкесин өйкөтүп, канай тургандай жарабалына жеткирсе да, күн сайын ар башка мусулмандын дартына дарман болуп жүргөн. Жонунда дүйнөнүн жүгүн аркалап, үммөттүн түмөн түйшүгүнө малынуудан ары качкан эмес. Имам Zaynal Abidin хижраттын 38-жылы Мадинада төрөлгөн. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын райханы аталган Азирети Хусейндин уулу. Апасы Иран падышасынын кызы Шахрибану Газала. Кадысия согушунда туткундалып, Азирети Хусейнге никеленип берилген. Ошол себептен фарстар Ахли Байтты жээндери катары карашат. Ахли Байттын көчүн улап кетчү наристенин атын Али коюшат. Жакындары аны Кичине Али деп аташчу. Кичинегей Али башта Азирети Хасандын жанында чоңоюп, ал шейит кеткенден кийин атасынын алдына келет. Алгачкы тарбияны хавасы Хасандан алгандыгынан болсо керек. Аны жакындан тааныгандар Кичине Алинин адеп ахлагын Азирети Хасанга окшоштуруп калышчу. Атасы Азирети Хусейн Кербалада шейит кеткенден кийин Али ибн Хусейн 23 жашка толуп калган жигит эле. Ошол күнү Кербалада Ахли Байттан 23 киши шейит кетет. Ошондогу канкорлордун максаты Ахли Байттын тукумун курут кылуу болгон. Бирок жараткан Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын капырлар айткандай урпагынын учу уланаарын далилдеп көрсөтүп, Расулуллахтын урпактарынын тукумунун курутулуусуна жол берген эмес. Ошол учурда Азирети Хусейндин уул балдарынан тирүү калган 4 жаштагы Умар жана 23 жаштагы Али ибн Хусейн болгон. Кичине Алини ошол күнү Аллах сактап калган. Ал ошол күнү оорусунан улам, чатырынан чыга албай калып калган эле. Бирок канкорлор Азирети Zaynal Abidinди да өлтүрүүгө келгенде, Умар бин Саад оорулуу бирөөнү өлтүрүү бизге жарашпайт, жыгылганды теппейт деп айтат. Умар бин Саадка бул сөздү айттырган эч шек күбөнсүз Аллах болчу. Кербала окуясын айтып, өзүбүздүн да сиздердин да жүрөктөрүбүздү сыздаткым келбейт. Ансыз деле бул чыгарылышыбызда жүрөк какшаткан окуяларга толо. Кербала окуясын убагы келгенде айтабыз иншалла. Бул окуяны Хасан Басри кыскача дүйнө тарыхында бир үй бүлөдөн бир учурда ушунча көп адам өлтүрүлгөн эмес деп айтат. Кичине Али ошол күнү 23 тууганынын өлтүрүлүүсүнө 23 жашында күбө болгон. Имам Zaynal Abidin бул күндү эстеген сайын көзүнөн жаш куюлуп кетчү. Кийинчерээк аны бул ыйынан сындагандар да болду. Ошондо имам Zaynal Abidin
Силер эмне мени сынайсыңар? Аллах Якуб алейхисаламга 12 уул берди. Кийин ошолордун болгону бирөөсүн алды. Аны да өлтүргөн жок. Жоголгонуна карабай табылганга чейин көз жашы кургаган жок эле го. А мен Зайнал Абидин, менин көз алдымда бир туугандарым, жакындарым, атам өлтүрүлдү. Айткылачы, мен ыйлабаганда ким ыйлайт? Ооба, пайгамбар урпагы болуу оңой эмес. Анын өзүнүн жүгү, өз түйшүгү болот. Имам Зайнал Абидин бул жүк менен түйшүктүн азабын өмүр бою тартып жашады. Бул кыйынчылыктар аны күчтөнттү, бирок сындыра алган жок. Алла Имам Зайнал Абидинди кара санатай кишилердин кара ниетинен ар дайым коргоп келди. Фараондун сарайында Муса алейхисаламды коргогон Алла Карбалада болсун, Язидтин алдында болсун, Азирети Зайнал Абидинди коргоп, сактап калган. Ал кулдар менен туткундарга аралашып Басрага алынып келингенде, Ибн Зияд Алла Хусейнди жана анын токумун курутпадыбы деп суроо берди. Али бин Хусейн, башкача айтканда Зайнал Абидин, Аллах өлтүргөн жок, адамдар өлтүрдү деп айтты. Ибн Зияд Али бин Хусейнди канчалык өлтүрүүгө аракет кылса да, айрым адамдардын тоскоолдугу менен максатына жеткен эмес. Кийин ал Басрадан Шамга султан Язидке жөнөтүлөт. Ошол күндөрдүн биринде, жума күнү, имам хутбасын Ахли байтка наалат айтуу менен баштайт. Мынтип баштоо ошол доордун салтташтырылган адаттарынан эле. Амавилер учурунда хутбада Ахли байтка наалат айтуу адаты Умар бин Абдулазизге чейин уланган. Ошол күнү намазда султан Язид да, имам Зайнал Абидин да, Шамдын эли да ошол жерде болчу. Имамдын болбогур сандырак сөздөрүнө чыдап тура албаган Зайнал Абидин ушундай дейт. Эй имам, жаратылгандардан пайда алуу үчүн жараткандын ачуусун келтирип жатканыңды билип жатасыңбы? Сен наалат айткан ошол Ахли байт үй бүлөсү Курандын да, пайгамбардын да ушинтип мактаган адамдарынан болушкан, дейт да. Эй Язид, уруксат бер. Маселенин чоо жайын мен айтып берейин. Эркек болсоң, мени ук жана элге уктур, деп айтты. Султан Язид уруксат бербейин десе, жаш жигиттин сөзүнөн коркту деген сөзгө калат. Уруксат берсе, бийликке жага турчу сөз айтпаары беш колдой маалым. Бирок Язид султан Зайнал Абидиндин сөзүнөн кийин ошончо элдин арасында ага сөз сүйлөө акысын берүүдөн башка арга калбады. Имам Зайнал Абидин минбарга чыкты да өзүн ушинтип тааныта баштады. Бирок бул таанытуу Зайнал Абидинди эмес, Ахли байттин ким экенин таанытуу болчу. Зайнал Абидин ушинтип сөздү баштады. Аллахка мактоолор жана анын элчисине салам жана салаваттар болсун. Эй адамдар, бизге 6 нерсе ихсан кылынган. 7 нерсенин себебинен да үстөн болгонбуз. Жараткан эгем бизге илимди, жакшы мүнөздү, жоомарттыкты, сөзмөрлүктү, тайманбастыкты жана момундардын жүрөгүндө бизге болгон сүйүүнү ырыологон. Үстөмдүк себебибиз болсо төмөнкүлөр. Аллахтын тандалган пайгамбары Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мына бизден. Туура сөздүү Азирети Али разияллаху анху бизден. Джафар Тайяр бизден. Аллах жана Расулунун арыстаны Азирети Хамза бизден. Бейиш жаштарынын төрөсү, пайгамбардын 2 небереси Азирети Хасан жана Хусайын дагы мына бизден. Эми мени тааныгандар таныйт. Мени тааныбагандарга мен да өзүмдү таанытайын. Мен Сафа жана Марванын ортосунда чуркаган аялдын баласымын. Мен Мекке менен Минанын, Сафа менен Замзамдын кулунумун. Мен Бурак менен көккө көтөрүлгөндүн урпагымын. Мен түн бир окумда Харам мечитинен Акса мечитине барган заттын уулумун. Мен Жабраил периште Сидратул Мунтахага алып барган пайгамбардын тукумумун. Мен этегинде жакырларга жардам ташыган бир эненин баласымын. Мен Карбаланын майданында дини үчүн шейит кеткен бир атанын уулумун. Мен хижрат түнүндө пайгамбардын төшөгүнө кайра туруу үчүн эмес, өлүү үчүн жаткан Алинин небересимин. Бадырда, Ухудта, Хандакта пайгамбардын динин жайуу үчүн 2 кылычтап согушкан кишинин небересимин. Мен пайгамбардын көз караги, атасынын апасы, атасынын кызы аталган Айтулуу Фатиматүз Захранын баласымын. Мен Эфрат дарыясынын боюнда мууздалган, каны төгүлгөн кишинин уулумун. Болбосо анын канын төккүдөй эч кимдин кеги жок эле. Мен кыйнап кыстоолор менен өлтүрүлгөндүн уулумун. Билип койгула, бул сыймык бизге жетет. Бул сыймык биз үчүн жетиштүү. Имам Зайнал Абидиндин мен деп айткан сайын элдин көзүнө жаш тегеренип, өксүп ыйлап жатышты. Ошондо Язид маселенин чиелешип кетеринен чочулап,
муазинге азан айтуусун ишараттайт. Имам Зайнал Абидиндин сөзүн бөлүп мечитте азан жаңыра баштаган болчу. Муазин Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп азан айтып баштаганда, имам Зайнал Абидин эмне кылды деп ойлойсуз? Пайгамбарыбыз жана анын мектебинде жетилген сахабалары эмне кылган болсо ал да ошентти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муазин эмне десе, токтогон учурда силер да аны кайталагыла деп буйруган эле го. Муазин Аллаху акбар, Аллаху акбар дегенде, Азирети Зайнал Абидин ошол эле сөздү кайталап артынан бир сүйлөм кошуп айтат. Валлахи, Аллахтан башка улук зат жок. Ал улуу арштын ээси. Эч бир нерсе анын теңдеш эмес. Муазин Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде, имам Зайнал Абидин бул сөздөрдү кайталап артынан мен жаным, каным, бүткүл денем менен күбөлүк келтире айта алам. Аллахтан башка кудай жок. Муазин азанын улай Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах дегенде, имам да артынан кайталап Язидке карайт да: "Эй Язид, айтчы, күбөлүк өтүп жаткан пайгамбар сенин бабаларыңдан беле же менин бабаларымдан беле?" Эл да өкүрө ыйлай баштады. Ошол ый аралаш үндөрдүн арасында азанда угулбастан имам Зайнал Абидин минбардан түшөт. Ооба, ислам тарыхында Язид аттуу бир залым султан жашап өткөн. Араңыздарда аны тааныгандар да, тааныбагандар да бар чыгар. Бирок тааныбасаңыз да, атын укканда эле адамга жагымсыз бир таасир калтырат. Бул да Аллахтын ага берген жазасынын бир бөлүгү. Султан Язид бул дүйнөдө канчалык бактылуу жашаганын бир Кудай билет. Өтө чоң рахат алып, жыргалчылыкка бөлөнүп жашаса да, баары өтүп кетти. Артынан аларга бир гана суроо бергин келет. Ушунча нерсе керек беле? Өтө өргетер жашоонун жыргалчылыгы үчүн түбөлүктүү жашоону курмандык чалууга керек беле? Бул суроого алардын эмне деп айтары белгилүү да. Бирок ошентсе да алардын жообун уга калсак кана эле кабырдагылардын үнүн тыңшай алсак, алардын жашап өткөн жолунан сабак алсак, бүткүл мансап, макамдардын, атак даңктардын баары кабырдын эшигине чейин гана болоорун түшүнүп жете алсак, аткарылган иш канчалык рахат жыргалчылык берсе дагы, натыйжасынын аянычтуулугун жүрөктөрү менен сезе алсак. Бедуизаман айткандай, карылыктын таңында гана ойгонгондордон, өлүмдүн алдында гана тирилгендерден болбосо кана атаганат. Язид да тирүү көзүндө эмне гана кылган эмес. Чынчыл Абу Бакырдан, адилеттүү Умардан, мээримдүү Усмандан, илимгенчи болгон Алиден калган халифалык ушундай адамдарга калдыбы деп жакаңды карманасың. Язиддин ичип алып ит менен ойногондугун көргөн мадиналыктар халифага баш ийбейбиз деп чыкканда, Зайнал Абидин токтотууга аракет жасайт. Бирок имамды уккан эч ким болгон жок. Натыйжада тарыхта Харра окуясы деп аталган каргаша болуп өтөт. Бул окуя мадиналыктардын халифага карата нааразычылыктарынан улам башталган. Элдин көтөрүлүшүн басуу үчүн Язид аскерди кошуун жөнөтүүгө буйрук чыгарган эле. Бирок эч ким бул армияга жетекчилик кылууга же аскер болуп катталууга батына алышкан эмес. Жада калса мындай кутумдукка Карбалада Азирети Хусейндин өлүмүнө буйрук кылган Ибн Зият да батына албады. Акыр аягы Гатафан уруусунан Муслим ибн Укпа кол башчылыкты кабыл кылат. Бул киши тарыхта Муслим эмес Мусриф деп аталып калган. Бул ат ага элге көрсөткөн зулумдугунан улам жармашкан. Башында ал баштаган ордого кошулуп Мадинага бастырып барууга эч кайсы аскер жанаша алган эмес. Ошол себептен Муслим бин Укпа армиясын жаңыдан мусулман болгон, бирок эч кандай мусулманчылык адеп ахлагы болбогон кишилерден курайт. Булардын канчалык сабатсыз экендиги ушундан билиңиз. Алар сахаба менен табийиндин эмне экендигин да билбей турганчалык түркөй караңгы болушчу. Бул караңгы адамдар 3 күн ичинде Мадинанын таш талканын чыгарышат. Руханий гүлгө оролгон Мадина шаары күлгө айланат да калат. Имам Зайнал Абидин халифалыкка карата элдик толкундоого каршы чыккандыгынын себеби да ушул болгон. Алдыдагы бийликтин жана алардын аскерлеринин шариаттык чекти тааныбагандыгын Карбалада көрбөдү эле. Аларга койсоң пайгамбар шаары Мадинанын да майканын чыгармак. Ошондой да болчу. Экинчиден имам Зайнал Абидин элге да ишенбейт. Эл дегенин акча менен сатып алса боло тургандай эле. Карбалада да сатылып кетишти эле го. Эмесе кайра чакырып суранганда өздөрү болгон. Азирети Хусейнден пайдаланалы деп чакырып алышып, бийлик аларды кылычтап жатканда колдорун мурдуларына тыгып туруп беришкен. Мындай эл залым бийлик пайгамбар шаарын талкалап жатса да, күнөөсүз элди кырып жатса да кың деп койбоору турган кеп.
3 күндүк зордук зомбулуктан кийин Мадиналык элден Язидке бият кылынат. Биятта мен Язид бин Муавиянын колу жана кызматчысымын. Ал менин жаным, каным, мал мүлкүм. Жана үй бүлөмдүн үстүнөн каалагандай өкүм кыла алат деп айттырат. Элестетсеңиз, ушундай да бият болобу? Аллахтан башкага кул болбогон элден ушинтип да бият алынабы? Тилекке каршы алынган. Меңдеген сахабанын балдары жана неберелери бул биятты айтпагандыгын улам кылычтана шейит кетишет. Бул учурларда имам Зайнал Абидиндин дуа кылуудан башка эч кандай айласы болгон эмес. Муслим бин Укба имамды чакыртканда элдин баары имамды өлтүрөт деп ойлошкон. Бирок ошол учурда имамдын сүрүнөн Муслим бин Укба эмне дегенин да өзү билбей калат. Муслим бин Укба имамдан менден эмне каалайсың деп сурады. Имам кааласаң бересиңби дегенде Муслим берем деп жооп берет. Имам сыртта бият үчүн топтогон элди коюп жибер деп айтат. Муслим бин Укба сөз бергениндей коюп жиберет. Кийин Муслим бин Укбадан сен эмне кылдың деп сурашканда билбейм, өзүм да билбей туталанып калдым деп жооп берген экен. Имам Зайнал Абидиндин ошол күнү күйөөсүнөн атасынан ажыраган аялдарды карамагына алып, алардын кем карчын карап, өз чөнтөгүнөн каржылайт. Саид бин Мусайяб бул боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү бул күнгө чейин 3 кыямат жашаган. Биринчиси Азрети Усмандын шейит кетүүсү, экинчиси азыр айткан Харра окуясы, үчүнчүсү Каабанын курчоого алынуусу. Мадиналык элди күч менен бастыргандан кийин Муслим бин Укба Меккеге жетпей каза табат. Мына ушундайча Султан Язиддин ага убадалаган дүйнөлүк эч нерсени тата албай өлүп кетет. Бул да биз үчүн чоң бир сабак эмеспи? Дүйнө үчүн ошончо иш кылып, бирок ооз урунуп көрбөй өлүп кет. Болгондо да ушунча көп каргыш наалатка калып өлүп кетүүдөн Кудай өзү сактасын. Эң чоң каргышты да ким айтканын билесизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз учурунда алдын ала каргап кеткен. Мадиналыктарды коркутканды Аллах коркутсун. Аллахтын периштелеринин жана бүткүл үммөттүн наалаты ошол адамдын үстүнөн болсун деп каргышка калган бул бийликтин доорону көпкө созулган жок. Аллах алардын ызатын билдире турган азаматтарды жөнөттү. Күн келип, Мухтар ас-Сакафи аттуу киши ошол учурда Карбалада катышкан ким бар болсо, баарын кылычтан өткөрөт. Имам Зайнал Абидин түштөнүүгө отурганда, Убайдуллах бин Зият менен Умар ибн Саадтын баштары алынып келинди. Имам Зайнал Абидин толкундана шүгүр саждасын кылды ошондо. О адилеттүү болгон Аллахым, Убайдуллах бин Зият түштөнүү учурунда атам Хусейндин башын анын алдына алып келишкен эле. Бүгүн мен да түштөнүүгө отурганда ошол залымдын башын алдыма алдырып келгениңе шүгүрлөр болсун деп айтты. Ошол күндөн тарта имамдын жүзү жылмая баштагандыгын айтат тарых булактары. Мен Аллахка ибадат кылаарда максатым бир гана сооп табуу болсо, өзүмө аябай таарынам. Ушуну кылсаң ушунча сооп деп эсептөө соодагердин сөзү. Мен эгемдин ыраазычылыгын гана самаймын деген имам Зайнал Абидин. Бир күнү саждада кайыптан сен Зайнал Абидинсиң, абидтердин зыйнатысың деген үн угулат. Ошол күндөн тарта анын Кечине Али деген наамы өчүп, Зайнал Абидин деп аталып калган. Бир жолу имам Зайнал Абидиндин бир кызматкери имамдын колуна суу куюп жатып, кумганды колунан түшүрүп жиберет. Кумган имамдын чекесине тийип канатып жиберген эле. Имам Зайнал Абидин ачуулана карап калганда кызматчысы алар ачуусун басышат деген мааниге келген Курандын бир аятын окуйт. Ага имам ачуумду бастым деп жооп кылат. Кызматкер Курандан алар каталарды кечиришет деген мааниге келген дагы бир аятты окуйт. Имам кечирдим дейт да Аллах ихсан кылгандарды сүйөт деген аятты окуп туруп, кете бер, сен мындан ары эркинсиң деп бошотуп жиберет. Имам Зайнал Абидиндин балдарынын айтымында атабыз үйдө болсо же Куран окуп жаткан болот, же башы саждада болгон болот деп айтышкан. Сажда көп кылгандыгынын себебинен чекеси да өйкөлүп, сажданын изи байкалып тургандыгын жазышат. Имам Зайнал Абидин бул өзгөчөлүктөрүнөн улам жаралардын атасы деген лакабы да бар. Мадинадагы ар бир курма дарагынын астында намаз окугандыгын да жазып калтырышкан. Минтип ар башка дарактын астында намаз окуганынан максат ошол жердин топурагын өз ыйманына күбө кылуу болгон. Бүгүн деле намаздарда орун алмашпайлыбы дегендер бар го. Бул адат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитке киргенде мечит намазын окугула деген буйругунан улам келип чыккан. Бул сөздүн түпкүрүн түшүнгөндөр имам Зайнал Абидин сыяктуу түшүнүшкөн. Жай намазы имамдын далай көз жаштарына, ички сырларына, жүрөктөн чыккан дуаларына күбө болгон курдашы эле.
Bir жолкусунда имам бирөөсү менен өз мүлкүн тартышып калат. Ал адам имамдын мүлкүн тартып алган болчу. Ошол учурдун халифасы Валид бин Абдумалик аскерлерин жөнөтүп имамды зыярат кылаар кабарын жөнөткөн эле. Муну уккан имамдын жанындагы кишилер халифа келип жатса, мүлкүңдү тартып алган адамды даттанып, өз мүлкүңдү кайтарып албайсыңбы деп сунушташат. Ошондо имам кабагын бүркөп, мен мындайды Аллахтан сурабаган жаным, кулдарынан кантип сурайын? Мен Аллахтан эч кандай дүйнөлүк нерсе сураган эмесмин. Эми колумду анын колуна жаяйынбы деп ачууланат. Ооба. Ахли байт мүчөлөрү жардам сурап кол ачкандардан эмес, ачылган колдорго жардам берүүгө чуркагандардан болушкан. Башында айтканыбыздай имам Зайнал Абидин ошентип чуркап жүрүп үммөттүн жакыр кембагалдарына жардам ташып жүрүп өтүп кетпедиби пул жалгандан. Негизи ал жүктөрдү кызматындагы жигиттерге же балдарына да ташытса болмок. Бирок жеке өзүнүн ташып көтөрүүдөн максаты акырет азыгымды өзүм ташыйм деген ой болгон. Бир тараптан да элге жар салып, жарнамалоону каалаган эмес. Башкаларга билдирип да элдин алкоосун угуудан не пайда? Жакшылык кылууда бирөөлөрдүн мактоосун угайын деген сыйлыкты күтпөйбүз го акыры. Биз бул жакта ыраазчылык угуп, сыйлык алуу үчүн кызмат кылбайбыз. Жана кылбашыбыз да керек. Анткени кызмат бул жакта, сыйлык ал жакта. Ар кылганынын акысында бул жакта күткөндөр, элдин сөзү үчүн, мактоосу үчүн, аты чыгуусу үчүн кылгандар ал жакта эч нерсе ала алышпайт. Биз да ушул түшүнүккө ээ болсок, учурдун Зайнал Абидиндери болмокпуз аттиң. Же бергенин билгизбей, же жардамын милдет кылбай, тескерисинче, ошол берген адамдарынан аябай ыраазы болуп, аларга ичинен рахматын жана саламатсыңбы, мен акыреттик азыгымды о дүйнөдө жөнөткөн адам деп саламын айтчу. Мына, не деген улуу түшүнүк бул? Тилекке каршы бүгүнкү үммөт мындай түшүнүктөн алыстап кеттик. Анткени өз динибизде өрнөк үлгү алаар тарыхый инсандарыбызды жетеринче билбейбиз. Эң жөнөкөй эле мисал, Аяз атаны билген мусулман Зайнал Абидинди билбейбиз. Батыш өлкөлөрү башка дин өкүлдөрү үлгү тутар кишиси жок болгондуктан улам ойдон чыгарылган каармандар менен өздөрүнө дем берип келишет. Супермен, Жөргөмүш адам, Аяз ата, мына ошол муктаждыктын артынан пайда болгон жемиштер. Каяктагы сырты жалтырак, ичи калтырак терезаларды деле жалтырата мактап, даңктап тарыхта калтырышпадыбы? Эгер алардын тарыхында да Зайнал Абидин сыяктуу бир өткөндө, жөн гана айтып коюу мындай турсун бир канча тасма сериалдарды тартып салышса керек эле. Эмнеси болсо да моюндашыбыз керек, бул да биздин кемчилигибиз. Өзүбүз бутка тура албай жүрсөк, тарыхты чукуп окууга бале барбы? Динибизди үйрөнүүгө убакыт каякта дейсиз деген ойлор менен жүрүп, ким экенибизди да унуттук. Өзүм деп жүрүп, өзгөнүн түйшүгүнө кызыкпас болдук. Кызыксак да жардам берүү үчүн эмес, душман сыяктуу аңдуу максатында кызыгабыз. Эмесе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтпады беле? Мусулман бир тууганынын түйшүгү менен түйшөлбөгөн бизден эмес деп. Кошунасы ач отурганда ток отурган бизден эмес деп. Ооба, мусулман бир тууганыбыздын түйшүгү менен түйшөлбөсөк, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизден дегендеринен боло албайбыз. Түйшөлүүнүн да ар кандай түрү болот. Убагы келгенде анын ачкалыгына дарман болосуз. Убагы келгенде анын дартына шерик болосуз. Учуру келгенде ата-энесиз чоңойгон бир жетимдин башын сылоо менен дарман болосуз. Бирөөлөрдүн сүйүүгө муктаж болгон көңүлүн толтурасыз. Бирөөнүн мээримге суусаган жүрөгүн жылытасыз. Кээде анын түбөлүктүү жашоосун, бүтпөгөн ачкачылык, бүтпөс азап, өчпөс от, түгөнбөс кыйноо болгон түбөлүктүү тозоктон куткарып, анын хидаятына себеп болосуз. Ошол күнү үммөттүн дарты балким ачкалык болчу. Бүгүн болсо неаматтын көптүгү, шүгүрдүн жоктугу, ыймандын кемтиги. Кудайга шүгүр. Уучубуз кур эмес. Бүгүн элдин ыйманын куткарууга дал бастап жүргөн жаштарыбыз жок эмес, бар. Бирок биз эмне кылып жатабыз деп өзүбүздөн өзүбүз сурайлы. Неге бул жүктү аркалагандардын желкесинин өйкөлүшүн күтүп жатабыз? Неге ал жүктөрдү көтөрүшүбүзгө аракет кылуунун ордуна өзүбүз жүк болуп жүрөбүз? Же бейишке кепилдик алдыкпы? Же корко турган эч нерсебиз калган жокпу? Бул соолдорду ар бирибиз өзүбүзгө берип көрөлү. Жана учурдун Зайнал Абидини болууга аракеттенели. Ибадаттын, дуанын зыйнаты болгон имам Зайнал Абидиндин дуасы биздин да бүгүнкү дуабыз болсун. Аллахым, мага тартуу кылган сооп жана кадыр баркты ата-энеме бөлүп бер. Алар үчүн кылышым керек болгондорду мага илхам кыл. Булардын баарын кемчиликсиз түрдө билишимди мага насип эт. Мага билгендериңе карап амал кылуумду жеңилдет. Ата-энемден күчтүү султандан корккон сыяктуу коркууну, мээримдүү энедей аларга мээрим көрсөтүүмдү насип кыл. Аларга баш ийүүнү,
Аларга жакшылык кылууну мен үчүн чарчаган кишинин уйкусунан, чаңкаган кишинин ичкен суусунан дагы да таттуу, дагы да ширин кыл. Алардын мага кылган жакшылыктары аз болсо, мага ашырып көрсөт. Аларга кылган жакшылыгым көп болсо, мага жашырып көрсөт. Алардын алдында үнүмдү акырындат, сөздөрүмдү алар үчүн таттуу кыл. Мүнөзүмдү аларга жумшак кыл. Мага берген тарбиясынан улам аларга сыйлыгыңдан бере көр. Мага кылган жакшылыктарыңан улам аларды таттууларыңа бөлөй көр. Мени кичинелигимде коргогондору сыяктуу, сен да аларды корго. Намазымда, түн окумунда, күндүн ар саатында аларга дуа кылууну унуттурба. Аллахым, Мухаммадка жана урпактарына салам кыл. Аллахым, ар бир ата-энеге артынан Зайнал Абидиндей дуа кыла турган жигиттерди насип кылсын. Жана ар бирибизди Зайнал Абидиндин жолун улагандардан кылсын. Beyiş nuru.